Кыргызстанская сторона, несмотря на достигнутые ранее договоренности режима прекращения огня, начала обстрел двух приграничных районов Таджикистана. Кыргыз-тажик чегарасына байланыштуу соңку окуяда 60-тан ашык жарандын өмүрү кыйылды. Алардын басымдуусу аскер кызматкерлери. Дүйнө коомчулугу тажик тарапта агрессияга айыптап жаткан учурда Азаттыктын «Настоящее время» Азия медиа порталы түз эфирде Кыргызстан биринчи болуп тажик тарапка куралчан кол салды деген маалымат таркатты. По заявлению официальных властей в Таджикистане, нынешний конфликт начали кыргызстанские военные. Материалда тажик чегарачыларынын расмий маалыматы тиркелип, социалдык түйүндөрдө тараган күбөлөрдүн өздүк тасмалары менен коштолгон. Ошол эле учурда медианын Бишкектеги кызматкеринин репортажы кыскача жана кыргыз чегара кызматынын расмий билдирүүсү менен такталган эмес. Напряженной, об этом сообщает погранслужба Кыргызстана. Эртеси эле күнү 17 сентябрда Маданият министрлиги Азаттык медианын дарегине расмий билдирүү жөнөткөн. Анда жалпыга маалымдоо каражатынын эфиринде кастык маанайдагы сөздөр колдонулгандыгы, Кыргызстан тараптын Тажикстанга кол салуусу деген таризде такталбаган маалымат таркатылганы, Баткен облусундагы окуяларды чагылдырууда коомдогу кырдаалдык урчутуп, жарандардын ортосунда бөлүнүүнү пайда кылган маалыматтар аныкталгандыгы айтылган. Азаттык медиа бизге кечээ катка жооп бериптир. Азыркы учурда бул маалыматты өчүргөнгө мүмкүнчүлүк жок. Техникалык жумуштар жүргүзүлүп атат. Ошон үчүн ошонун негизинде Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигинин тарабынан чечим кабыл алынган Азаттык медианын сайтына 2 айга токтотуу боюнча. Өз кезегинде Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай басылма салмактуу чагылдырууга болгон милдеттенмесин олуттуу кабыл алаарын белгилеген. Биз бул материалдын мазмунун карап чыктык жана стандарттардын бузулушун тапкан жокпуз деген ал. Кремлден болобу Кыргызстандын өкмөтү болобу биздин сайттардан салмактуу материалдарды алып салуу үчүн кысымга алдырбайбыз. Кыргызстанды уже Тажикстанга кол салган деген биринчи болуп кол салган деген идеяны бүткүл дүйнөсүнө таратып атышат. Акаевдин тушунда эмелерде Азаттык мындай эмесин айтчу, ачыгын, чынын. Коомдо демократиялык процесстерде массалык маалымат каражаттарынын орду өзгөчө. Ошол эле учурда эл аралык, улут аралык жана башка маселелерди чагылдырууда. Маалымат коопсуздугун эске албай, бир жактуу маалымат таркатуу мыйзамга каршы келет. Маалымат коопсуздугу деген бир түшүнүк бар да. Ал ошол саясий илимдин изилдөө объектиси болуп саналат. Анан ушул кээ бир учурларда объективдүүлүктөн тайып, улуттук коопсуздукка шек жараткан жагдайды жаратып койгон учурлар кездешет да. Маалыматты бир тараптуу таркатканы Азаттык медианы 2 айга жабууга себеп болду. Ал эми буга чейин саясаты жок эле маалымат алып, жаңылыктарын тыңдап келген кыргыз коомчулугу Азаттык медиасынын чыныгы көздөгөн максаты башка экенине ынанып, жалпы коомчулук Азаттыкты жабууну колдоду. Прессалардын берген кабарга караганда көбүнчө эле бизде иштеген прессалар бизди жамандап кабарын берип атты. Ана биринчи мисалга Азаттыкта эле айтып атат, башкасы айтып атты, биринчи кыргыз тараптан ок чыкты деп. Бизде тургандан кийин, бизде иштегенден кийин бизге мындай бейөкмөт уюмдарды кереги жок жабыш керек. Өзүнүн элине күйбөгөн патриоттук эмени жок кылып атат да. Андан көрө иштеп эле Азаттык радиосун жаап коюш керек. Туура маалымат бербеген үчүн ошол. Ушундай будуңчаң кылып эле ушинтип ар кайсы нерсени туура эмес маалыматтар, такталган маалыматтар бергенде бул Азаттыктын деле негизи кереги жок да бизге. Толук маалымат бербегенден кийин. Кийинки кездерде эмнегедир ушул кайраштыруу, чагымчылдык, кээ бир туура эмес маалыматтарды бергенин угуп калып атабыз да. Тажик эли биринчи бизге өзү ок атып алып, жала жаап, мына эми бизге карама каршы кылып азаттыктар чыгарып, бизди кыргыздар атты биринчи, анан кийин биз аттык деп атат. Будан Алладан коркуш керек. Азаттык журналистинин берген жообуна биз нааразычылык билдиребиз. Туура эмес сөздөр кеткен, аны биз эч качан колдобойбуз. Европада, Орто Азиядагы орун алган эң бир массалык, чоң бир массалык маалымат каражаттарын бири десек болот. Бирок бир тараптуу эле бир эмеге, саясий эмеге оо алышы да мен туура эмес көрөм. Чыныгы болуп аткан нерселерди документально, фактически жеткирип берсе, балким биз деле ошол маалымат каражаттарын биз деле кабыл алмакпыз. Биз Азаттыкты аябай сыйлачу элек. Ал убакта ушу азаттыктар аябай башка кадрлар иштечү эле, аябай мындай так дана берчү эле маалымат. Азыркы учурда таң калыштуу да. Ушу биз угуп алып,
таң қалдық та. Бир жактуу маалымат таркатуу эл аралык журналистиканын ченемдерине да каршы келерин белгилешет эксперттер. Мындан улам азыр коом чек ара чатактарынан кийин азаттык кош стандартты карманып жатканын түшүнүп калды. Бизде сөз эркиндиги бар. Ошол эркиндик биздин мамлекеттин коопсуздугуна зарал келтирбеш керек. Маселе ушунда болуш керек. Ачык айтыш керек, бирок ушу мамлекеттин кызыкчылыгы маселени ачык айтканга дагы болбош керек. Анда ачык айтуу болбойт. Мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин коопсуздугу, өлкөнүн коопсуздугу деген жерде керек болсо тилиңди тишиңдин артына катып, айрым бир маселелерди айтпай коюуга туура келет. Сөз эркиндиги ар дайым жоопкерчилик түшүнүгү менен ажырагыс байланышта. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев белгилеп, мыйзам деген мыйзам экенин кошумчалаган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эркин медианын ишине эч кандай чектөө коюлган жок. Болгону бардык жарандарга жана юридикалык жактарга бүгүнкү иштеп жаткан мыйзамды кынтыксыз аткаруу талабы гана коюлуп жатат. Мунун негизинде Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар саясаты министрлиги маалымат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Баткен облусундагы 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрүндөгү окуялар тууралуу чындыкка куушпогон маалыматтарды тараткандыгына байланыштуу хостинг провайдер тарабынан Азаттык медиа сайтынын ишин 2 айга токтотуу жөнүндө чечим кабыл алган. Мыйзам катаал, бирок мыйзам деген мыйзам. Мындай пикирге коомдук ишмер Баяз Турал кошулат. Айтымында демократия биринчи кезекте жоопкерчилик. Мындан улам ар бир журналист анын артында бүтүндөй өлкө турарын унутпашы керек. Демек өлкө бүтүндүгү жана биримдиги башкы орунда. Мен кыргыз журналисти катарында мен бир маалыматты берип аткан учурда кыргыз элим бар артында, кыргыз мамлекетим бар деген сөздү дайым эстеп турушум керек. Мен ошонун кызыкчылыгын коргоп, анан маалыматты ошого жараша беришим керек. Эксперттер белгилегендей, Кыргызстандын эгемендик тарыхында сөз эркиндиги тынымсыз өнүгүү жолунда. Кысым болуп жатат деп кооптонууга негиз жок. Белгилей кетсек, АКШнын мамлекеттик органдары тарабынан каржыланган Азаттык радиосунун Америкада берүүлөрү таптакыр чыкпайт. Азаттык радиосу орус тилинде. Россия, Беларусь, Польша, Латвия, Литва жана 2009 жылдан бери Абхазия менен Түштүк Осетияда обого чыгат. Татаулан, этно акын, азаттык деп бакырасыңар. Бир эле далил айтайын, өз башыман өткөн 12 жыл мамлекеттик улуттук стимелдердин куунтугунда жүрдүм. Аларга мейли бийликтики дейли. Эмнеге сөз эркиндигин төшкө койгон азаттык менин пикирлерими чыныгы азат ойлорума колдоо көрсөткөн эмес. Себеби мен жөнөкөй, мен мусулманмын. Булар мусулмандардын душманы. Жоголсун. Катардан алдап сатарлар, чөменен ускундарды тонуп качарлар. Эй пиаристер, эй популисттер, сөзүнө тура алмаган бүт аферистер. Эй батышчылдар, жылаңаччылдар, кыргыздын рухун бузган арам саткындар. Бузгууга каршы жүрөгүмдүн кагышы, иманы жок жаштардан бардан жогу жакшысы. Эскилерге каршы бүт тоноду барысы, келечекти уурдагандар кайра келди карачы. Дедирел барысын, озго салып дарысын, саясатка аралашпай көздөн алыс карысын.